Кийинки суроо, мен Москвада иштейм, акчамды банкка сактасам болобу, бирок пайыздан бизге берет экен. Бизде ханафилерде Дарул Харб деп айтабыз, мусулман эместердин жеринде риба жок деген эреже бар. Мусулман эместер менен мисалы шариатка туура келбей турган келишимдерге барган болсо болот деп айтышат аалымдар. Бирок мусулмандардын жеринде туура келбей калат. Алардын жеринде уруксат берилгени менен бирок кээ бир аалымдар мейли алардын жери болсо деле уруксат берилбейт деп түшүндүрүшөт. Эми кайсыл биринин оюн алабыз дегенде мен кеңеш берет элем. Ошентип сактаганга муктаждык барбы, жокпу? Эң биринчи, эгерде муктаждык болгон болсо, ошондой ишке барганыңыз болот. Анан пайда болуп табы болгон жокпу? Булардын бардыгын алдын алганыңыз туура болот. Эгерде зыян тарта турган болсоңуз, анда болбойт деп айтат элек. Пайда көргөн болсоңуз, анда карап көрөсүз иншалла. Оозго кара суу келсе, аны кайра жутуп алса, орозо бузулабы дейт. Жок, аны менен орозо бузулбайт. Эгерде ошол ооз көңдөйү бар, ошондон ары жута турган болсо, келген сууну, түкүрүктөрдү, шилекейлерди, анда ооз ачылбайт аны менен. Бирок ооздон ары жутат, бирок ошолорду топ жута турган болсо жакшы эмес. Андай кылбаганы жакшы. Эгерде сыртка чыгарып алып туруп, эми аны эч ким андай кылбаса керек, анан кайра жута турган болсо ооз ачылып калат. Кийинки суроо, мен орозодо ооз жапсам, уйкудан турсам, тишим канап толуп калыптыр. Ошону жутуп алсам, оозум ачылбайбы? Ооз ачылып калат. Анткени ал түкүрүккө салыштыра албайбыз. Эмне үчүн түкүрүккө ачылбайт, канга ачылат? Анткени түкүрүк дайыма келип турат, андан сактануу кыйын. Кан дайыма келбейт ал. Кандайдыр бир себептер менен келет дагы, дайыма келе бербегендиктен канды жутуп алган учурда ооз ачылып калат. Мейли ооздон ары жуткан болсо деле. Андан кийинки маселе, кийинки суроо, ушул күздө армияга барам, менин намазым, орозом кандай болот дейт. Армияга барган учурда намазды таштап койгонго, орозону таштап койгонго уруксат эмес, уруксат жок. Ал жака баргандан кийин намаз окуй эле койсоң болот, же орозону кармабай эле койсоң болот деген маселе жок. Анткени намаз, орозонун парыз болуусу бир жерге же бир абалга байланбаган. Атайын өзүнүн шарттары бар. Ал шарттардын баарысы табылат ал жерде. Ошон үчүн намаз, орозо эч качан мойнуңуздан сакыт болуп түшүп калбайт.